إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу туугандар, мына Аллахтын жардамы менен тафсир сабагыбызды андан ары окууну улантабыз. Сиздер жаш кезден кыска болгон, мааниси өтө кенен болгон, биз азыр окуп үйрөнө турган сүрөнү жакшы билесиздер. Бул сүрөнүн улуу орду бар Кур'ан-ы Керимде. Бул сүрө Ихлас сүрөсү деп аталат. Таза калыс деген маанини билдирет. Киши ибадат кылганда чын ихлас менен ибадатка киришип, ал ширктен таза болот. Жана жүз бурат. Калыс ихластуулук менен ибадатты Аллахка арнайт. Бул сүрөнү окуу менен Аллахтын астында чыныгы, ихластуу жана ибадатты бир гана Аллахка арнаган пенде болот. Кишинин ишеними таза калыс Аллах үчүн гана болуус керек. Бул ихлас сөзүнүн, бул сүрөнүн Ихлас деп аталуусунун бир себеби. Экинчи бир себеби, Аллах бул сүрөдө өзү тууралуу гана айткан. Өзүнөн башка эч кимди, эч нерсени айткан эмес. Аллахтын жалгыздыгы жана анын ысын сыпаттары тууралуу баяндалган. Бул сүрө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде турган кезде түшкөн. 4 аяттан турат. Бул сүрө сахих риваяттарда келгендей, Имам Бухари риваятында Кур'ан-ы Керимдин 3/1 бөлүгүнө барабар болот деген риваяттар бар. عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقلها أي يراها قليلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. أبو سعيد رضي الله عنه روايات bir kişini, ikinci bir kişi Sure İhlas'ты kaytalap okup tilavat kılıp jatkandığın uqtu. Erte menen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldına barıp, mına oşol kişi uşul Sure İhlas'ты köp kaytalap okup jatkanın aytıp, munu az sanaganday boldu. Anda aytты Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, Kolum canımda bulgun zatqa ant içip aytamın, bul sürü Kur'an'dın 3/1'ine barabar bolot dedi. 3/1'ine teң dedi. Biz bul sözdü düşünübüz üçün Kur'an-ı Kerim'den ayatların oy jügürtüp oynansoq, bul sözdün manisini düşünübüz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bolup kelgen vaqtda bul alam şirk orusu menen urgan eli. Kurayş urusu jasagan şirk, jana Arap jarım aralında bolup jatkan şirkti til menen anıktama berүү bolbой turgan darajaga çıkıp ketken eli. Mına Kur'an-ı Kerim mına oşol awaldарды bayandayt. Oşol Araptar Allah'ты jokko çıkarışpayt bolчу. Бирок Аллах Таала Kur'anda özün sıpattagan jana ötken kitepterde sıpattalgan akıйкаттарды bilişpeyt bolчу. Alar Allah'ka şerikler koşuşat bolчу. Allah'ты çınıgı türde ululashpayt bolчу. Allah'ka çınıgı türde ibadat kılışpayt bolчу. Alar özlerinin ata babalarından jardam suraşıp Allah'ka şerikler kılıp alışkan ele. Alardın kebiri periştelerdi Allah'tın kızları dep doo kılışat ele. Mına uşunday şirkler menen Arap jazirası
ширкке баш оттору менен кирип кетишкен эле. Аллахтын жер жүзүн жаратканы, Аллах жер жүзүн жаратканы, башкаруучусу экенин, ай күндүз түндү Аллах өз өкүмүнө моюн сундурганын, асмандан суулар түшүргөнүн Аллах аларды ушул нерселерди билгендигин баяндайт. Вала ин саалтахум ман халакас самавати вал арда ла якулунна Аллах. Эгер алардан сурасаң, асман менен жердин жаратуучусу ким деп сурасаң, алар экиленбестен сөзсүз түрдө Аллах деп жооп беришет. Асмандан ким суу түшүргөн, өсүмдүктөр ааламын ким тирилткен деп сурасаң, ошол мушриктер Аллах деп жооп беришкен. Алар ант ичкенде валлахи, таллахи, биллахи деп айтышат эле, ант ичишет эле. Дуаларында болсо Аллахумма, о Аллах деп дуа кылышат болчу. Бирок Аллахка мындай ишенимдери менен ширк кудугуна чөгүп кетишкен эле. Ширк алардын дүйнө кароосун, ой пикирлерин бузуп таштаган эле. Алардын үрп адаттары да өзгөрүп ширкке толуп кеткен эле. Алар өздөрүнүн жалган кудайларына, сыйынылуучу заттарына сыйынып, түшүмдөрүнөн, ошол эгиндеринин түшүмдөрүнөн кээ бир үлүштөрүн бут санамдарына ажыратышат эле. Чарба малдарын да аларга арнап курбандык чалышат эле. Ошол буттарга балдарын да курбандык кылып аларга арнашат эле. Курайш элинин эң төрөсү болгон Абдул Мутталиб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасы, ал айткан, 10 уул көрсөм, 10-чу баламды бутка курман кылам деп ушундай сөз берген эле. 10-чу перзенти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атасы Абдуллах болду. Мына ошондо 100 төө берип, бут санамдан баласын куткарып калган экен. وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم. Ошондой эле көпчүлүк мушриктерге, ошол уруу башчыларына шайтандардан болгон ошол сыйынылуучу заттары, кудайлары аларды жок кылуу жана диндерин башаламан, түшүнүксүз кылып таштоо үчүн өз ымыркай балдарын өлтүрүүнү кооздоп көргөздү. Буттары тарабынан балдарын өлтүрүү мушриктерге зыйнаттуу кылып көрсөтүлдү. Ааламда ширк жайылып, айрыкча араб жазирасында ширк жайнап толуп ташып кеткен убакытта Аллах Таала бүткүл адамзатка сүрө Ихласты түшүрдү. Ихлас сүрөсү бул Кур'ани Карим деги ошол акыркы парадагы эң кыска сүрөлөрдүн бири болуп саналат. Мына ошол Ихлас сүрөсүнү мына Аллах Таала айт деген, пайгамбарына айт деген сөз менен баштады. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Таала айт деди. Пайгамбарыбыз айтты. Аллах Таала эч качан дин ишинде өзүнөн өзү сүйлөгөн эмес. Ва ма янтиqu анил хава ин хува илля вахи юха. Пайгамбар Аллах Тааладан келген вахини гана, Аллах эмнени кабар берген болсо ошону гана сүйлөйт. Өзүнүн ичинен, өзүнүн оюнан эч бир нерсени сүйлөгөн эмес. Мына ошол сүрө, мына ошол айт деген сөз менен башталды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуаллаху ахад. Айт, о Мухаммад, ал Аллах жалгыз. Ахад деген жалгыз деген сөз. Мына ошол ахад деген жалгыз деген эле сөз бир эле жалгыз деген мааниге эмес, жалгыздын жалгыз деген маанини билдирет. Өкүмдөр жашоонун бардык тармагында Аллах Таала Аллахты жалгыз деп билүү, вахданият, жалгыздык сөзүнүн бир мааниси. Айт, о Мухаммад, сенин Раббиң ким? Сенин Раббиң, сен сыйынган илах ким? Ошол тууралуу айт. Кийин болсо, улуу Аллах Таала өзүнү сыпаттап тааныштырат. Ал Аллах жалгыз. Аллах бул улуу зат. Бул Аллах деген ысым, кул хуаллаху ахад. Айт, ey Мухаммад, Аллах жалгыз. Аллах бул эң улуу ысым. Аллах Тааланын ысымдарынын эң улуусу. Бул ысымга Аллахтан башка эч ким шерик эмес. Бир гана, өзү гана татыктуу. Сыйынууга татыктуу зат дегени. Менин Раббим Аллах, ал жалгыз, бир гана жаратуучу, рызкы берүүчү, башкаруучу, тарбиялоочу. Бул бир гана Аллах. Ошол менин Раббим, ошол менин сыйынуучу затым. Биздин жашоо үчүн бардык керектүү нерсени берген Аллах. Дуаларга муктаждык, ошол дуаларда муктаж болуп сурала турган убакытта ага жооп бере турган Аллах. Бардык ибадаттарды ага арнайбыз. Намаз,
орозо, ажылык, садака, зекет, бардык жакшы иштерди ага гана арнайбыз. Ибадат кылганда ага эч бир нерсени шерик кылбайбыз. Анын жардамчысы жок, кеңешчиси жок, жалгыз зат. Аллаху самад. Аллах самад, беймухтаж. Бардык алам Аллахка мухтаж экендигин мына Аллах Таала мына ушул аятта баяндап жатат. Аллах Тааланын мисалы мына ушул Аллах Таала мына ушул Мекке мушриктерин ичинде, ахли китептер ичинде мына ушундай сөз бар эле. Эгер буга бир мисал келтире турган болсок, Аллах Таала тууралуу ахли китептер ичинде мына ушундай сөз бар эле. Аллах кембагал, кедей мына ошондуктан садакага буйруп жатат дешкен. Лaqad samiyallahu qawlan allazina qalu inna Allahu faqirun wa nahnu aghniya. Аллах кембагал, биз байбыз деген адамдардын сөздөрүн Аллах укту. Тафсирчи алымдардын айтымында бул аят Мадинадагы яхудилерден бир коом, айрыкча алардын Пинхас бин Азуре деген чоң алымы, Курандагы ким Аллахка жакшы карз берет деген аятын угуп текеберленип, Аллах кембагал, биз болсо байбыз деген кийин мына ушул аят түшкөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аяттар түшкөндө садакага буйрганда, Аллахка карз берүүгө, жакшы иштерге буйрганда, яхудилер айтышты, Аллах кембагалбы, кедейби дешкен. Биз Аллахка ар бир мүнөт сайын муктажбыз. Жашоодо муктажбыз, жеп ичүүдө муктажбыз. Ар бир жашоо жолун табууда муктажбыз. Bir sekunda, bir minutta da öz жашообузду Аллахсыз элестетүүбүз кыйын, өтө кыйын. Аллахка беймуктаж бир өз жашоосун өткөрө турган бир махлук жок. Жер жүзүндөгү бардык нерсе Аллахка муктаж. Кала берсе мушриктер да Аллахка муктаж. Кыйынчылык абалда алар эч качан жыгачтардан жасап алган, ылайлардан жасап алган буттарына сыйынган эмес. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allaha mukhlisina lahu ad-din فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Качан алар деңгизде ошол кетип жатышканда кемеде, эгер аларга бир доол шамал толкун болуп бале келе турган болсо, алар Аллахка ихлас менен сыйынышкан. Качан Аллах Таала аларды ошол баледен куткарып, жээке алып чыгып койгондо, кайра Аллахка шерик кошушкан. Аллахка бүткүл махлуктар муктаж боло турган зат. Мекке мушриктерин арасында периштелер Аллахтын кыздары деген ишенимдер бар эле. Яхудилердин арасында Узайр алейхиссалам Аллахтын баласы дешти. Иса алейхиссалам болсо, насаралар Аллахтын баласы деп айтышат эле. Мына ушул нерселердин барысы сүрө Ихлас жокко чыгарып жиберет. Лам ялид ва лам юлад. Ал туубаган жана туулбаган Аллахтын баласы жок. Аллах өзүнө жетиштүү зат. Ага баланын кереги жок. Адамдар балага муктаж. Иса Аллахтын баласы эмес, Аллахтын баласы болгон эмес. Валам якуллаху куфуан ахад, жана эч ким ага тең эмес. Ибадатта, жаратууда, башкарууда, махлуктардын рызкыларын берүүдө ага тең болгон эч бир нерсе жок. Аны биз эч нерсеге окшотпойбуз. Лайса камислихи шей ва хуа самиул басир. Кудретте. Анын эч бир нерсеге окшобойт, ал угуучу, көрүүчү зат. Кудретте, райымда ага тең келе турган эч ким жок. Тарыхта бир эл жашаган. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Ат коом айтты, Худ пайгамбардын коому Ат коом айтты, алар жер жүзүндө акыйкатсыздыкка берилип, текебер болуп айтышты, бизден күчтүүрөөк ким бар дешти. Бизден кубаттуураак, күчтүүрөөк ким бар дешти. Ошол күч кубаттары менен текери болуп кетишти. Өздөрүн өтө бир күчтүүбүз деп сезип, билип калышты. Ошондо эмне? أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. Алар түшүнүшпөйбү? Аларды Аллах жаратканын. Алардан кубаттуу зат, күчтүү зат. Алар биздин аяттарыбызды жокко чыгарып, текебер болуп, моюн сунбай, баш тартып жатышат. Эми ошол коомду кандай кылды Аллах Таала? Түп тамырынан жок кылып жиберди. Аллах аларды кантип жоготту? Жердеги эң назик болгон нерсе менен жок кылып жиберди. Эң жумшак болгон нерсе менен жок кылып жиберди. Фарсална алейхим рихан сарсаран фи айямин нахисат нунзиқухум ал'азаб
لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Кейін біз аларға дүйнө жашоосунда кордук азабын таттыруу үчүн бактсыз күндөрдө каттуу добул шамалды жибердик. Акырет азабынан кордуураак, ал күнү аларга эч ким жардам бере албайт. Ал күнү аларга эч качан жардам берилбейт. Шамал менен Аллах Таала ошол коомду жок кылып койду. Шамал эң назик болгон нерсе, жумшак болгон нерсе. Ошол шамал келип оозуна кирип, ичинде эмне болгон болсо баарысын алып чыгып кетти. Ошондуктан Аллахка тең келе турган эч нерсе жок, эч ким жок. Кур'ан-ы Карим 3 бөлүккө бөлүнүүсү, биринчиси вахданият, жалгыздык. Бул жалгыздыкты бирөө деп билүүнүн зарылдыгы ушунчалык даражада, Аллахты жалгыз деп билүүнүн даражасы ушунчалык бийик даражада. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 13 жыл Меккеде жашады. Меккеде түшкөн аяттар Аллахтын бирлигин далилдеген аяттар түшкөн эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде турган кезде 13 жылдан кийин момундар жүрөгүнө Аллахтын бирлиги бекем орногондон кийин, Мадина жергесине көчүп келгенден кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга өкүм аяттары түштү. Өкүм аяттары мусулман жамаат пайда болгондон кийин өкүмгө байланыштуу аяттар түштү. 13 жыл бир гана маселе түштү, ал да болсо Аллахтын бирлигин далилдеген, бул Аллахтын таухиди, Аллахтын жалгыз экендиги. Экинчи бир Курандын бөлүгү өкүмдөр жана кыссалар, окуялар бөлүгүнөн турат. Аллахтын бирлиги, вахданият, Курандын 3/1 бөлүгү деп айтуубуз Курандын негизги бөлүгүнөн турат. Куранда ар бир сүрөнүн аты бар. Мына буга чейин биз Нас сүрөсүн окудук, анткени ушул сүрөдө кул аузу би раббин нас, айт адамдардын Раббиси менен коргоном деп. Жана ошондой эле Фалак сүрөсүн окудук, кул аузу би раббил фалак, айт мен таңдын Раббиси менен коргоном деп. Анткени мына ушул сүрөдө фалак таң сөзү болгондугу себептүү. Бакара сүрөсүндө мына уй сүрөсү деп аталат, мына ушул сүрөдө уй окуясы, уй кыссасы болгону себептүү. Эми бирок башка сүрөлөргө салыштырмалуу мына ушул Ихлас сүрөсүндө Ихлас сөзү кана? Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Ихлас сөзү жок. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад. Айт о Мухаммад, Аллах жалгыз. Ал самад беймуктаж, лам ялид ва лам юлад, ал туылбаган жана туылбаган. Бул эми Ихлас сүрөсүн таппайсыз. Эми лам ялид ва лам юлад. Эми туулуу тууш бул муктаждык деген инсанды бул нерсеге инсан баласы туулууга жана тууга инсан баласы муктаж. Эгер Аллахта мындай туулуу деген нерсе, туу деген нерсе болбойт. Мына ошондуктан инсан өзүн Аллахка окшотпосун. Эми бул Ихлас сүрөсүндө мына ушул Ихлас сөзү жок. Эми Ихлас деп аталгандыгын себеби дагы Аллах Таала тааныштырды өзүнү. Эми биз Аллахты тааныгандан кийин Аллахты таанып билип бардык ибадаттарды Аллахтын өзүнө гана арнообуз керек экен. Эми ушул жерде лам ялид ва лам юлад. Биз Аллах туубаган жана туулбаган. Туулуу тууш бул муктаждык дегени. Инсандын бул нерсеге муктаждыгы болот. Мына ошондуктан инсан өзүн Аллахка окшотпосун. Мага эч нерсе керек эмес, бала дагы, ата эне дагы керек эмес деген нерсе бул Аллахтын өзгөчөлүгү. Инсанга керек ата эне, бала деген нерсе. Адам баласы муктаж бир адамга. Мына Аллах Таала Куранда айтат: "Варафана ба'дахум фавqa ба'дин даражати лияттахида ба'дахум ба'дан сухрия." Силердин үстүңөрдөн кебириңердин даражаларын үстөн кылып койдук. Бала атага кызмат кылат, ата карып калганда бала ага кызмат кылат. Аллах ушундай кылып койгон. Мына бала төрөлгөн убакытта ошону чоңойткон ким? Багып чоңойткон ата. Ата энени караганда, эми бала чоңойгондон кийин эми атаны карайт. Экөө тең бири-бирине муктаж. Эми ас-самад беймуктаж, мен үйлөнбөймүн, мен мага баланы кереги жок деп өзүнө саматтык талап кылып жатабы инсан баласы. Өз ыктыяры менен ушул ишти кылса эгер, мушриктер периштелерди Аллахтын кызы дешкен. Ва жаалул малаикаталлазина хум ибадур рахмани инатha. Аллахтын пенделери болгон периштелерди аялдар деп аташты. Мына ушул нерсе адамдардын арасында сиңип кеткен. Периште десе бир сулуу бир аял ойго келет. Сүрөттөсө да мына ушундай. Сүрөттөйт, баласын эркелетсе да уулун эмес, кызын периштем деп эркелетет. Адамдарга мушриктердин ишеними кирип калган. Кээ бирине
періштені қыз деп айту. Ашахиду халқахум. Мына Аллах айтты, мен періштелерді жаратқан кезде алар көп болушту ошол нерсеге дейт. Аны кыз экендигин же башка нерсе экендигине ага көп болуп турушту дейт. Эмнеге периште деп айтылса, аялга окшотот. Периште десеңиз аялга окшотот. Яхудилер Узайрды Аллахтын баласы дешти. Аллах тууган эмес. Аллахта бала жок, бул кайтарылды. Насранилер Исан Аллахтын баласы дешти. Аллах тууган эмес. Аллах бул нерсенен дагы лам ялид ва лам юлад, туылбаган, Аллах туылбаган жана туылбаган деп бул сөздөрү дагы, бул доогерчиликтери дагы жокко чыгарылды. Аллах жалгыз дейилсе, эми Аллахты ким жараткан дейт. Кээ мына ушундай мушриктик ишенимдеги адамдар. Бардык нерсени Аллах жаратыптыр. Асманды, жерди жаратуудан алдын Аллах болгон десеңиз, Аллахты ким жараткан дейт. Бул бардык тайпадагы мушриктерге жооп болуп жатат мына сура Ихлас. Алардын жалганын жокко чыгарып жокко чыгарылып жатат мына ушул сура Ихлас менен. Мана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадис боюнча: "Ва кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: Яти шайтан ахадакум фаякулу ман халака كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعيذ بالله." Шайтан бирөөңөрдүн алдына келип, муну ким жаратты, муну ким жаратты, бул нерсени эмне жаратты, бул нерсени ким жаратты деп сурай берет. Суроо бере берет. Акыры сурап отуруп, сенин Раббиңди ким жаратты деп сурайт дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ал ойлойт, менин акылым иштеп кетип жатат деп ойлойт. Шайтан бул жерде акылын иштетип жатат. Аллахты ким жараткан деп сурап жатат. Шайтан бул Аллахты таанып жатат. Эми ушундай болуп калса, ушундай суроолор келе берсе, ошондо мунун жообу кандай десек, аманту билла. Аллахка ыйман келтирдим, болду. Мына ушул сөз менен чектелсин. Мындан башка эмне жооп жок. Муга жооп жок. Аманту билла. Мына ушул сөздү айтсын, Аллахтан коргонуу сурасын, аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп айтсын, буга жооп издебесин. Эми валам якун лаху куфуан ахад, жана эч ким ага тең эмес. Адамдардын ичинде бир сөз бар, ушул Аллахка эч ким тең эмес. Адамдардын сөзүндө бир сөз бар, эми маселенин кичине бир тарабы, ушул адам эч бир теңин таба албады деген. Теңин таба албоо бул адамдын иши эмес, Аллахтын иши. Адамдын өзү ойлогондой тең адамды табуу кыйын, мындай болуусу мүмкүн эмес. Ери катындыкта эми бул маселе, эч ким ошол өзүнү теңдикте окшото албайт. Бул тең келе албай турган бул сыпат Аллахтын өзгөчөлүгү. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пенделерден ага эч ким тең боло алган эмес. Бирок ошондой болсо да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 9 аялга үйлөндү. Эр катын барабар болуу керек деген нерсе жок шариятта, тең болуш керек деген. Окшошураак болот. Туура, ылайыгыраак болот. 100% болуусу мүмкүн эмес. Мен өзүмдү ошол өзүмө 100% ылайык аялды табуум керек деген нерсе бул жашоодо болуусу мүмкүн эмес. Бул жалган сөз. Сафия энебиз деле Яхуди аял эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялы болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эч ким тең эмес. Бизге теңей турган болсок. Тең эмес. Кээ бир адамдар кала берсе ушул Сафия энебизди айтат эле, я бинта Яхуд. О, Яхудинин кызы деп айтышат эле. Ушундай айыпташып коет эле кээде. Ошондуктан адам бактылуу жашаймын дей турган болсо, кээ бир кемчиликтерден көз жумат. Ага эч ким тең боло албайт. Бул Аллахка эч ким тең боло албайт. Бул теңдик деген нерсе, бул сыпат бардык нерседе теңдик. Бул теңдик, ага эч ким тең келе албаган бул сыпат, бул Аллахка таандык. Анан ошондуктан мага эч ким тең эмес деп, өзүнүн теңин издеп, өмүрүн өткөрүп коюусу бул туура эмес. Эми аяттар тартиби бири-бирине өтө ылайык байланышкан. Кээ бир адамдар дүйнө неаматтарынан куруу калып, мени теңим жок деп жүрө берет үйлөнбөй. Туубайт дагы, туудурбайт да. Жалгыздык бул Аллахка таандык. Бизде исламда рахбанияттык жок. Өткөн элдерде да бул кемчилдикти Аллах Таала мына ушундай рахбанияттык бар нерсени таштап тоолорго чыгып кет деген нерсени парз кылган эмес. Дүйнөнү таштап жибер, иштебе деген нерсени өткөн элдерге дагы Аллах Таала буйрган эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө дагы буйрган эмес. Дүйнөнү таштап жиберүүнү буйрган эмес. Эми мына ошондуктан исламда Аллах Таала берген неаматтарды пайдалануу бар, ошол неаматтарды пайдаланып Аллахка сыйынуу бар.
Эми ушул аяттарда каны эми бир карай турган болсок, ихлас сөзү бул сөз жок мына ушул сүрөдө. Ихлас сүрөсү деп аталат, бирок ихлас сөзүнү бул сүрөдөн таппайсыз. Анткени ихлас бул жашырылган нерсе. Ихлас бул ачыкка чыга турган, ашкерелей турган нерсе эмес. Муну маани жаатынан түшүнүбүз керек. Бул сүрө таухид сүрөсү. Таухид бул ихлас дегени. Азыр адамдар барысы мен муахидмин деп жазып алган, же аттар коюшуп алган, таухидчилик деген нерсе бул ихлас менен болуш керек. Туура инсан өз ишенимин ашкере кылат, бирок инсан өзүнүн таухидин, ихласын адамдарга мактабайт. Таухид ушундай ооз менен мен муахидмин деп айтып коюу менен гана болбойт. Бул ихлас менен боло турган нерсе. Ар кандай амалда ихлас жоголо турган болсо, ал муахидмин деп айтуусунун эч бир пайдасы жок. Ошол Аллахка жалгыз сыйынуучумун деп айтуусунун эч бир кереги жок. Ихлас дегени бир амалды Аллах үчүн кылуу деген, арноо деген. Ихлас эки түрдүү мартабага бөлүнөт. Мухлис бар, мухлас бар. Мунун айырмасы ушундай. Мухлис бул Аллахка боло турган ибадатта калыс боло турган инсан. Бардык ибадаттарын Аллахка арнай турган инсан. Мухлас болсо, фатха менен касран айырмасына караңыз. Мухлас, мухлис. Мухлас болсо, анын калыстыгы, ихластуулугу себеп Аллах ага ихластуулукту орнотуп койгон инсан болот. Исму фаил жана исму мафул сыйгасында келип жатат. Шайтан Аллахка вада берди. Кала фа би'иззатика лаугуяннаху ажмаин. Шайтан ант ичти. Улуулугуңа ант деди. Мына шайтан Аллахтын ысмы менен ант ичип жатат. Улуулугуңа ант. Же бир тоо таш менен, же атасы менен, же жакындары менен ант ичкен жок. Шайтан Аллахтын ысмы менен ант ичип, улуулугуңа ант дейт. Азыркы кезде адамдар шайтандан да акылсыз. Нам менен, таш менен, көл менен, дастархондун башында, караңгы түндө мына ушундай нерселер менен ант ичет. Кала фа иzzatика лаугуяннаху ажмаин. Улуулугуңа ант, мен алардын барысын жолдон урамын деген. Шайтан Аллахка вада берди. Шайтан ошондой эле бир тайпага адамдардан, ошондой эле шайтан Аллахка вада берип, бир тайпа адамдардан үмүтүн үзүп койгон. Илля ибадака минхумул мухласин. Пенделериңдин ичинде ушундай адамдар бар, алардын ихластууларын, ихластуу ибадат кылгандарын жолдон ура албаймын деген экен. Эми пенде кандай түрдө мухлас пендеге айдаланат эми? Эми ихлас кыла берсе ибадатта, эми кандай түрдө мухлас пендеге айланат? Аллах анын жүрөгүнө ихластуулукту кандай түрдө орнотот? Пендеге кандай түрдө Аллах тарабынан ихлас коюлат? Орнотулат деген. Хадиси куддусиде келген. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه. Биринчиден мага пендемди жакындаткан нерсе, мага парзды аткарып жакындаткандай жакындаган эмес. Биринчиден мага пендемди жакындаткан нерсе, мага парзды аткарып жакындаткандай парз менен жакындаган эмес. Башка бир ибадаттар менен жакындаган эмес. Биринчи орунда парз аткаруу, парз пендени Аллахка жакындатат. Мына хадистин уландысында айтылат: "Ва ма язалу абди ятақаррабу илайя бин навафил хатта ухиббах." Пендем мага нафил иштерди жасап жакындаша берет. Демек, Аллахка жакындата турган иштер бул нафилдер. Нафилдерди көбөйтүрүү, нафил намазбы, садакабы, же орозобу барасы. Ушуларды жасап мага пендем жакындаша берет, ошентип мен аны жакшы көрүп калам дейт. Пенде парызды аткарып эле Аллахты жакшы көрүп калды деп айтылынбайт бир пендеге. Ва ма язал деген эмне? Токтоосуздук дегени. Бул нерсе дайымдуулук менен пайда болот. Пенде нафилдерде даимий боло берет, мен аны жакшы көрүп калам ошентип дейт. Фа иза ахбабту كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعوذينه. Эгер мен аны жакшы көрүп калсам, аны уга турган кулагы болом. Бир гана Аллах разы боло турган нерсени ошол, эгер мен аны жакшы көрүп кала турган болсом,
мен аны уға тұрған көзі болам дейді. Мен аны жақсы көріп қала тұрған болса, мен аны уға тұрған құлағы болам. Мен аны Аллах разы бола тұрған нәрсені көреді, уғат. Жана көре тұрған көзі болам дейді. Аллах разы бола тұрған нәрсені көріп қалады. Жана қармай тұрған қолы болам дейді. Аллах разы бола тұрған нәрсені қармайды. Жана жүре тұрған бұты болам дейді. Аллах разы бола тұрған жерлерге басып қалады. Аллах наразы бола тұрған нәрсеге, жерлерге, орындарға жүрбейді. Аллах аны сақтап қояды. Емнеге? Анткени ықылас қыла берді. Аллах ошол пендени сақтап қойды. Жана мына ушул абалда менден сұраса, мен аға беремін дейді. Менден қорғану сұраса, мен аны сөзсіз қорғоймын дейді. Мына біз буга чейин Фалак, Нас сүрөсүнүн тафсирлерин окуп өттүк. Эми биз эрте менен кеч кул аузу бираббил фалак, кул аузу бираббин нас деп айтабыз. Бирок мына ушул нерсе айткан нерсебиз ихлас негизине курулбаса, анда бизге пайда бербейт. Ихлас негизине курулса, ошондо гана бизге пайда берет. Мына казалика линасрифа анху суа вал фахша иннаху мин ибадина ал мухласин. Юсуф алейхиссалам тууралуу Аллах таала мына баяндайт. Biz Yusuf aleyhissalamdan buzukuluqtu jana жаман иштерди кетирдик. Аны бузуку жаман иштерден ары кылдык. Ошол бузуку жаман иштер Yusuf aleyhissalamдын алдына көлдөлөн келген убакытта биз аны кетирип койдук, ары кылдык. Эмне үчүн? Анткени ал ыхластуу пенделерден эле дейт. Ыхластуу пенделиги себеп Аллах аны жаман иштерден, күнөөлөрдөн аны сактап койду. Ихлас сүрөсү мушриктердин суроосуна жооп болуп түштү. Мушриктер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип айтышты. Мына Анаби ан Убай ибн Кааб аннал мушрикина қалу ли Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам унсуб лана раббак фаназала قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Убай ибн Кааб радиаллаху анхудан келген хадисте чындыгында мушриктер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келишип, о Аллахтын айтышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Раббиңди бизге сыпаттап бер деди. Ким ал өзү деди. Деген суроо менен келишти. Эми мушриктердин буттарынын насабы болот, теги болот. Сеники ким дешти? Мына ошондо Аллах таала мына ушул Таухид сүрөсүнү түшүрдү. Мына Таухид ушунчалык негизги нерсе, ибадатта биз намазды окуудан алдын дарат алабыз. Нажасаттарды өзүбүздөн кетиребиз. Бул таухидсиз ибадат кылуу мүмкүн эмес. Даратсыз намаз окуу мүмкүн эмес. Ошондой эле ибадатка кирүүдөн алдын биз ушундай Аллахты жалгыздап алышыбыз керек. Аллахты таанып билип алышыбыз керек. Ошондо биздин ибадаттар нажас, арканда ширки нажасаттардан алыс, таза болот. Аллах таала ошондуктан Мекке мушриктерине иннамал мушрикуна нажас. Бул мушриктер нажас деген. Эми мына Кафирун сүрөсүн дагы иншалла окуйбуз. Бунун бири-бирине байланышы бар. Имам Муслим риваят кылган хадисте Айша энемизден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү сахабаларга айтты: "Силерге Курандын азыр мен силерге чыгып Курандын 3/1 окуп беремин" деди. Сахабалар отурган кезде Курандын 3/1 окуу көп убакыт кетет да. Кээ-бирлер отурду сабыр кылып, кээ-бирлер кетип калышты. О, Курандын 3/1 окуу өтө кыйын, буга убакыт керек деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен силерге ушул Курандын 3/1 окуп беремин деп бир ыймандарын сыноо керек болду. Бул ыйман нематы бул арзыбас нерсе эмес. Бардык адамдарга чачып берилип таштала бере турганчы. Бул уруктудагы дыйкан эмне өсө турган, чыга турган жерге себет. Будай болсун, арпа болсун. Кээ-бирлер кетип калды. Ихлас сүрөсүн чыгып окуду. Анан кирип кетти. Кайра чыкса керек деп отурушту, чыкты да Курандын 3/1 окудум деди. Эми сүрө Ихласты окуду. Бул эми ошол 3/1 окуду деген эмес, 3/1 соопту алды деген. Курандын ордун баса албайт бир сүрө, кыска сүрө, бирок ошол сүрөнү Ихлас менен окуй турган болсо, Курандын 3/1 окуган соопко тең деген. Ошол алды деген ошол соопту. Эми эмнеге десе, Куран 3 түрдүү нерсени өз ичине алат экен. Биринчиси өкүмдөр, адеп ахлакта, андан кийин таухид маселелери. Ихлас сүрөсү Курандын бир бөлүгү таухид маселесин өз ичине алып жатат. Таухид маселесин өз ичине алып жатат.
Айша радиаллаху анхадан келген хадисте айтылынады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір сахабасына айтты: сенің ошол Ихлас сүресіні жақсы көруің сені бейішке кіргізді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ошол сахабаларын аскер топтоп, бір сахабаны басшы қылып, ошол жүрүшкө, ошол мушриктерге каршы ошол сахабаларын жиберди. Анан ошол башчы болгон сахаба имам болуп намазды өттү. Ал дайыма Ихласты окуй берди. Ошол Фатихадан кийин ошол зам сүрө кылганда ошол Ихласты окуй берди. Кайра Ихласты окуй берди. Кийин кайра келишкенден кийин ушунун маселесини ошол сиз башчы кылган имам ошол Ихлас сүрөсүн кайра намазды окуй берди. Деди эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мунун себебин сурап келгиле. Эмне үчүн мындай жасайт экен, эмне үчүн мындай кылат экен дегенде барып сурашканда, мен ушул сүрөнү жакшы көрөмүн. Анткени бул сүрөдө Аллахтын ысым сыпаты айтылынат. Мен аны жакшы көрөмүн деди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип айтышканда, мунун жообуну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Фахибируху", ага кабар бергиле, анналлаху юхиббу, Аллах таала аны жакшы көрөр экен. Мына ошондуктан бул Ихлас сүрөсү Курандын 3төн 1-ине тең экен. Бул кыскасы ушул сүрөнүн тафсири. Аллах таала баарыбызды Куран неематы менен, Курандын маани маңызын түшүнүү неематы менен баарыбызды рызкылаган болсун. Мына ошол сабагыбызды дайымый кылган болсун. Аз болсо дагы жасаган жакшы иштерибизди Аллах таала кабыл кылган болсун. Жана биздин билип билбей жасап койгон күнөө иштерибизди, ката кемчиликтерибизди Аллах таала кыямат күнү дагы жашырсын, жана бул дүйнөдө дагы жашырсын, жана биздин ошол туура эмес иштерибизди өзү кечирсин. Субханакаллахумма хамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Бирахматика я архамар рахимин.